Кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталып тур дегендей, чындыкты сүйлөйлү. Биринчи азыр чындык болсо үй бүлөдөбү, мамлекеттеби, анан тынчтык, анан өнүгүү болот. Ушул менин саламым Садыр Жапаровго. Садыр Жапаров мен Сооронбай Жээнбековго президенттик срогуң 2020 жылы бүтөт. Мындай мирным путем да должны передать власть деген кезде бир эле требование айткам. Бир эле ал коррупционерсиң, жедиң, иштиң деген эмесмин. Бир эле ааламдын сырын билбейсиң, доордун талабын билбейсиң, ошон үчүн сезонуң бүтөт деп. Садыр Жапаров, сен дагы доордун талабын билбейсиң. Бул бир. Ошон үчүн сен башчы боло албайсың. Экинчи, сен Кыргызга эч качан эмгек кылган жоксуң. Мейли Акаевдин убагында болгондурсуң, мейли Бакиевдин убагында болгондурсуң. Бакиевдин убагында коррупциянын комиссары болуп турсуң. Ал кезде тетирсинче коррупция өнүгүп кетиптир. Мына Алё дегенде 60 тиын төлөп калганбыз. Свет тыгында кымбаттаткан, ошондуктан эмгегиң дагы жарабайт. Жана келечегиң дагы жок. Муну эми түз айтканга менин шартым бар. Сен бүгүнкү күндө мынтип айтып атасың. Кыргыз эли мени король кылып койгулачы деп атасың. Же болбосо по твоим понятиям, по твоим языком я тебе скажу, ты просишь короновали, чтоб тебя вором в законе. Когда коронуют воры в законе, есть какой-то критерий, а у тебя нет критерия, чтобы властвовать кыргызом. Сен түбөлүк эмес, күнүмдүк президент боло албайсың. Сиз кайрылууңузду аягында жасабайсызбы? Азыр сурооңузду берсеңиз. Мен эми суроо берет элем, эгер көзү ушул жерде болсо айтып коеюн, эртең ушу теледенби, кандай болсо да бир жооп кылсын да, мен берейин деген суроону эл деле берейин деп атат да. Жана сага караганда генералдардын койгон укугу бар. А сен осужденный адамсың. Сен Кыргыз элине жакшылык алып келген жоксуң. Сен 3 жолу бийликти басып алам деп чүрөктөй чыркыраган тегерегиңдеги жакшы балдар камалып кетти. Сен көп адамга карыздарсың. Анан сен дагы калпычысың. Бул чындык. Мына өткөндө мынтип айттың. Мени тарапташтарым өлтүрүп кетем деп атат, тиги деп мен алар токтото албайм деп. А кийин чыкты, ал Айгүл Аяшым экен. Аккаунт дегенби, фейк дегенди ачып коюп, угрожайство этип. Кыргыз сенден коркпойт. Кыргыз чындыктан гана коркот. Урматтуу кыргыз журтум, ошонун аркасынан чуркап жүргөн силерге мен күлкүм да келет. Таң калам. Калыс адамды касиет жылуулойт, ошон үчүн чындык үчүн жашаңыздар кыргыздар, кырсыктап кетесиңер.